Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто 7 апрель элдик революциясынын баатыры Кайыпшер агабыз. Саламатсызбы агай? Эсенчилик. Сиз Атамбаев сиз Кыргызстан деген кыймылды түзүү боюнча демилгени көтөрүп чыгып жатыптырсыз. Ошол демилгенин максаты деги эле эмне себептен аны ушу курууну көздөп жатасыз? Ошол жөнүндө айтып Атамбаев 2010 жылдан бери бул бийликти жалгыз ээлеп келди. 6 жыл эмес 8 жыл бийледи өлкөнү. 8 жыл бийледи. 2010 жылы отчет да бербей кетти. Анан 2010 жылы үйүндө түрмөдөн чыккандан кийин, СМБдан чыккандан кийин үйүнө жатып лагман жеп жатты да, душка жуунуп, кыргыздын салты боюнча мындай киши өлгөндөн кийин мынтип жуунган, кир жууган мындай салт болгон эмес да, бул ата салтын тебеледи. Арбакты ошондо эле тебелеген. Анан келип мына жыйынтыгын көрдүңүздөр, Кытайга карыз кылып койду. Муну эмне үчүн көтөрүп атам? Атамбаевсиз Кыргызстан деп. Анткени Атамбаев акыркы 8 жылда Кытайга бизди карыз кылды, миллиарддап. Башка өлкөлөргө карыз кылды. Бардык проектлеринде, мисалы үчүн жана датка кемин, жер үйдү баарын түндүк түштүк жолунда да 100 миллиондон кем болбогон, мына тестте да 100 миллиондон кем болбогон изи калып атат. Бул Атамбаев миллионер эмес, миллиардер доллары бой. Өлкөнү тоноду. Анан бул дагы мынтип элдин суутуп коюп, анан мынтип тынчытып коюп, анан мынтип эл аралап жүргөнүн каалабайбыз да. Каалабайбыз. Атамбаев өзү айткан. Бул мен сөзүм эмес. Мен Кокондон келипмин. Шаматам Кокондуу экен деп. Эми ал кезде кыргыз салты боюнча мен кыргызмын. Мен кыргызчылыкты, кыргыз болгум келет дегенде бүт баарын кучагын жайып тосуп алышчу. Бооруна кысып, нанын берип, чайын берип, суусун берип. Бул ошо ичкен суусуна түкүрүп, элди бейпайга салды. Бүгүнкү күндө бүгүн дагы түндүк түштүктү кыргыздар менен динчилдерди мынтип чабыштырсамбы деп мынтип кылыйып тургандан күйгөнүбүздөн ушул демилгени көтөрүп атабыз да. Бул түндүк түштүк кылбаса экен, диний чатактарды чыгарбаса экен депчи. Мына ошондон улам ушул Атамбаевсиз Кыргызстан деп Атамбаев жеген иштерин куссун, камалсын, болбосо Казанда үйүнө кетсин деген ушу кусуп, төлөп туруп, анан кетсин деп ушундай демилгени көтөрүп атабыз да. Азыркы күндө КСДПсыз Атамбаев деген кыймыл дагы бар. Аны абдан элде талкуу жаратып атат. Ал эми сиздин ушул демилгелеп жаткан кыймылыңыз ошол КСДПсыз Атамбаев деген кыймылдан эмнеси менен айырмаланат? Эми СДПК партиясы жана КСДП бул партиянын ичинен гана Атамбаевди тазалап атат да. Атамбаевдин системасынан бул тазаланалы деп демилге көтөрүп атат. Биз болсо ал СДПКнын ичинен гана. Мен болсо ошо демилгеге чакырганым Атамбаев, Кыргызстан Атамбаев деген. Бул ошо Атамбаев бул Кыргызстанда жүргөнүн мен каалабайм да. Бул уже тузуна, суусуна түкүрдү да булчу. Анан ошол Кыргызстан Атамбаев болсун деген ушундан да. Деги эле сиздин бул демилгеңиз Атамбаевдин өзүнө кандайдыр бир жеке көз караштан эмеспи? Ал киши менен мен даже чындай келгенде 2010 кийин мындай бир коридордон гана мынтип учурашканым болбосо мындай ортобузда мындай кандай финансылык болбосо башка жолсу ысык чай ичкен эмеспиз. 2010 жылы 7 апрелден кийин тиги өлкөнүн ынтымагы, стабилдүүлүгү үчүн бийликти колдоп иштегем. Ак үйдүн алдында келген кеткендердин көйгөйлөрүн лоббировать этип, өкмөткө, жогорку кеңешке, депутаттарга ал Атамбаевка жагынуу эмес, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн. Бир жыл, 1,5 жылдайын ак кишинин мындай изин байкап калгам. Ошондо мен айткам, Атамбаев өз жетимдери менен өлкөнү тоноп атат деп. Ага эч ким көңүл бурган эмес.
көңүл эл коомчулуктун көңүлүн бурдурайын деп бул үзөң курсту саткан айрымдар менен кызматташып атат деп, бул бизди сатып атат Атамбаев деп, биздин ой максаттарыбызды ишке ашырбайт окшойт деп, мен нааразылык иретинде жанагы Апрель баатыры деген медалымды тапшырып берип койгом. Ошо илгери эле. Анан буга мен жеке нааразычылыгым жок. Бирок бул кишинин өтө куу экенин мен баамдагам. Ошону улам жанагы демилгени көтөрүп атам да. Мен жеке мамилем мындай, жеке мынтип таарынычым жок ага. Жеке өзүм мындай башкалардай болуп кызмат бербей койду, мындай андай деген. Бар болгон ал жасаган ишине жооп бериш керек. Бул кийинки муундарыбызга дагы сабак болуш керек. Өлкө баары сурайт экен, мамлекет баары сурайт экен. Сиздин ушул кыймылыңызга азыр канча адам кошулуп атат? Деги эле колдогондор барбы? Катары калың. Эми алды мына сиздердин студияңыздардан мына баштап атабыз го. Сиздердин студияңыздан сиздерге да рахмат. Кыргыз студияга ушундай шарт түзүп бергениңиздерге чоң рахмат. Жакшы. Ушу демилгени мындай силер аркылуу көтөрүп дагы коомчулуктун калың катмарына мынтип жеткизебиз деген ойдомун. Ошол эле шартта тиги өкмөттүн мүчөлөрү дагы өзгөчө губернатор, чүйдүн губернатору дагы, депутаттар дагы өз пикирин айтыш керек. Бул жанагы коррупциялык система түшкөн Атамбаевка болгон пикирлерин так айткандары бул коомчулуктун дагы мындай тазалануусуна, коррупциялык системанын тазалануусуна жакшы шарт болуп бермек да.